Ооба, урматтуу мекендешим, ошол кумсалык дейилет экен мунун кыргызчасы. Ошо эки бир жыныстуулар ошол деп чыгып атат бүгүн. Ошолордун кыргызчасы кумсалар экен, кумсалык экен. Кумсалыктан Кудай өзү сактасын. Кумсалык куруп кетсин. Жер менен жексен болуп кетсин. Урматтуу мекендешим, мен ушул жерде негизги кайрылуум кимге? Өткөндөрү, мурдалары бизге сүйлөп жаткандар, сакал койбой эле жаштар сакал коюп кетип атат. Анын ордуна сакал койбой жүрсө болбойбу, сакалын алып касым-шим кийип жүрсө болбойбу? Жолук асылгандар жолук кийгенден көрө, араптардын кийгенден көрө бага кыргыздын нукура кийимин кийсе болбойбу, кыргызча жүрсө болбойбу, же жөн эле жүрсө болбойбу, кыргызча болуп чачын ачып жүрсө болбойбу, элечек кийип жүрсө болбойбу деген маданияттуу эжелер, ошондой чоңдор, байлар, бизнесмендер айтат, кимдер болбосун. Анан дагы не деп чыгышты? Мечиттерди садик кылабыз, мечит болбойт, мечит көбөйүп кетти, садик азайып кетти, ошондойлор. Дагы ким? Ошентип динге тынчтык бербеген адамдар кана эми? Эми сүйлөбөйсүңөрбү муна? Сүйлөп чыкпайсыңарбы муна? Бул кийим маселеси, ол оңой эле маселе. А бул жерде сен коомуң, улутуң менен, уруктукуңуң менен жок кыла турган маселе болуп турганда сен не унчукпай турасың? Не тилиңди жутуп алдың сен ушул жерде? Кана баягы акылдуулар, кана баягы өзүнчө көк көйгөндөр, тоонун үстүнө чыгып алып жылаңач болуп секиргендер кана? Ушул жерде айтпайбы? Бул туура эмес. Биз кыргыз болуп, улут болуп, эч качан мындай ата-бабаларыбызда болгон эмес деп кана? Биздин ата-бабаларыбыз ушинтип кийинген, биздин ата-бабаларыбыз мындай эмес эле деген маданияттуулар кана ушул жерде сүйлөп атканыңар? Эч болбосо сөз менен дагы жеткиришке жүрөгүңөр жаш бербей. Арзыбаган тыйын тыпырга алданып, арзыбаган тыйын тыпырга сатыла турган, өзүнчө калп эле маданиятчыл сезген маданияттуулар кана ушул жерде? Ушул жерде кимдин чыныгы жүзү маска экендиги көрүнүп калат. Сен жырылдаба. Ордуңду бил. Алымдарга асылып тынчтык бербегендер, мечиттерге асылгандар кана ушул жерде? Бул сенин уруктугуңду бүт жок кыла турган, кыргызды жок кыла турган нерсе, ушуну кабыл кылабыз, ушуну алып келебиз, ушуларды колдойбуз деп атканда, сен бир сөз айтканга жарабаган, сен кимсиң? Кыргызга доссуңбу, душмансыңбы? Өзүнчө эле акылдуу. Өзүнчө эле асмандар үстүндө учуп жүрөт. Керек учурда таппай каласың мындай акылдууларды. Күчү кимге жетет? Айланып эле ушул тегерет мечитке, айланып эле ушул молдокелерге, эч кимге зыян тийбеген баягы байкуш жолукчан кыздарга да. Күчү, акылы ошолорго жетет. Мектепке киргизбей коёбу? Жолугуң чечип кел дейт. Кана ушул жерде каршы чыкканың? Жок, тескерисинче. Кээде бундайлар, кээде ушул сыяктуу эмелер эки колдоп колун чабып турат булар. Кыргыз алкылуу көтөрүлдүң, кыргызга башчы болдуң. Энди өзүңдүн ордуңду бил, милдетиңди бил. Андай арам нерселердин бизге кереги жок, мусулмандарга кереги жок, кыргызга кереги жок. Кыргыз өзүнүн каада салткы менен, маданияты менен, дини менен келген таза улут, таза журт. Мындай арам нерселерди киргизишке, колдошко эч кимдин акысы жок.